Дагы бир рет кутмантаңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды катарыбызга жакыныраак чакыралы, жан дүйнөңүздөргө жагымдуу ырларды тартуулайлы деп турабыз. Жандуу үндүн коштоосунда, аткаруусунда, биздин таңкы студиябыздын дагы бир мейманы келип отурат, чыгармачыл өнөр инсаны. Жакындан тааныштырып өтөлү кесиптеш. Гитарасын колуна кармап биздин сулуу айымыбыз келип отурат. Ал ким деп отурсаңыз, Алтынай Асанбекова. Хош келдиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Сонбуз. Сиз кандайсыз? Сиз менен таң эрте жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Колуңуздагы көтөрүп келген гитараңызды көрүп алып, андан бетер кубанычтабыз. Жагымдуу чыгармалар тыңдайт экенбиз деп. Социалдык тармакта аябай мен ооруп атам деп эле элдин баарын сасана кылып атасыз да. Эмне болду? Соолугуңуз жакшыбы? Ооба, жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы болуп калды. Ошо Кочкорго барып, Жакшы болуп калды. Эмнеге, эмне болуп ооруп атасыз? Кочкорго барып бутумду кокус сатып алгам. Анан бул мындай сөөк же болбосо бут деген жашка жараша бүтөт турбай, ошон үчүн көбүрөөк созулуп калат экен да. А так азыр жакшы. Өзүңөр көргөндөй Сергей келдим. Жакшы. Сонун. Айгар менен эле Элтр мамлекеттик. Ооба. Сагынып калыптырмын эфирлерди. Чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болот? Чыгармачылыкта Эмне менен алек болуп атасыз дегиле? Ошол ооруганыма байланыштуу кичине тыныгуу болуп калды. Анан ошол шаарга келер менен эле буюрса кавер жаздырдым жаңы. Анан ошо эртең бүрсү күнү бир видеосу тартылып бүтсө, анан буюрса өзүмдүн жеке YouTube каналыма жүктөп турам. Пока. Эл назарына тартуулайын деп турасыз. Ооба, буюрса. Чогуу иштешип жаткан бай элди үйлөндүрдүңөр. Ошол ден соолукка байланыштуу мен да бара албай калдым. А так командабыз Баткенге тойго барып келишти. Мен болсо стористерин карап отурдум. Келиңиз анда Алтынай жеке биздин студиябызга келгенде, ырчылар келгенде сөзсүз турда ырдатыш керек, Кайрыбек, Баягы ырчы келсе ырдатат экенбиз, бийчи келсе билет эткенбиз, акындар келсе ыр окутабыз. Анан эми ырдайм деп келгенден кийин ырдайлы бүгүн, Бүгүн колдон келсе көбүрөөк чыгарма аткарып берсеңиз, биз көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте тыңдасак. Суусап калды деген. Азыр эми анда жамгыр аталышындагы ырды баарыбыз да сагынып калдык. Негизичи жамгырдан баштайлыкпы? Жан дүйнөңүзгө кайсыңыз жакын болуп турат? Сиздин тандооңузга, эркиңизге кое болчу? Азыр сиздер ырдап бер дегенде эле оюма бир ыр келип кетти. Ошол чыгарманы аткаралы, анан кийинкисине жакшы болот. Кайсы чыгарма? Бунун чындыгында ырдын аталышындагы авторун да билбейт экенмин да. Гитарада ырлар мындай оозон оозго өтүп эле автору ким экени билинбей калат эмеспи? Автору эгер угуп аткан болсо кечирим сурайм албетте. Мен сагыныч жазы деген ыр деп жүрөм да өзүм. Ошол чыгарманы аткарып берейин, Жазы, жамгыр деген ырларга эмнедир жүрөккө жаккан экен, абдан, Мен буну мектепте окуп жүргөн учурумда үйрөнгөн чыгармалар да бул. Жакшы болот, бирге тыңдайлы. Сагыныч жазы, сен элең ашыктын азы, мен элем армандуу асыл, ак гүлүм арналат сага. Келе бер алмашпайм сага, бөлөгүн арманда калсам, көнөмүн жанымда уктап, жаткандай түшүмдө сени көрөмүн. Кысылып жаным, жүрөгүм күйүп, бер албасмын жаным сени башкага кыйып. Карачы мени жылмайып эми, жашыңды тыйып, сен жашыңды тыйып. Бирөөлөр келет, бирөөлөр кетет, бирок жаным сен болбосоң жанымда эгер. Нур чачкан күндөр, жылдыздуу түндөр, ал күндөр бекер. Көзүмдөн ысык жаш тамар, көрүшпөй таанып башкалар. Ай билсең менин алтыным, бул ырым сага арналат. Дүйнөдө жоктур өзүңдөй сулуу, калса да көңүл
мамиле жылуу, а бирок менин жалгыз максатым, ардагым сени. Бактылуу кылуу кысылып жаным, жүрөгүм күйүп, бере албасмын жаным сени башкага кыйып. Карачы мени жылмайып эми, жашыңды тыйып, сен жашыңды тыйып. Бирөөлөр келет, бирөөлөр кетет, бирок жаным сен болбосоң жанымда эгер. Нур чачкан күндөр, жылдызды түндөр, ал күндөр бекер. Ойго салдымбы, таң атпай. Баарыбыз тең ойлонуп экөөбүз. Мен дароо ойлонуп атам, ушул жерден ушундай таптатынакай, ажарлуу, суп-сулуу, өнөрлүү кызыбыз эмне мынча муңканат я? Ошондо. Эмне болду? Сүйүүгө жетпей калдыңыз беле ошол учурунда бир Мен ачык маек куралчы. Жок, бардыгы эле ойлой беришет, эмне мынча армандуу сүйүүгө кабылгансыңбы? Ушундай баш айланткан сүйүү бар окшойт, ушундай армандууларды ырдайсың депчи. Мен тамашалап айтып коем, наоборот, ошо сүйүү жоктугунан гитара. Жоктугунан деп бүгүнкү учурда таптыңызбы эми? Жок, дагы эле гитарам деле кучактап жүрөм болду. Гитарадан башка жан дүйнөмө төп келген эме таба элекмин. Ошондой. Муңка андай муңдуу ырлардын ырдашыңыздын себеби дагы жок турбайбы? Ошол жок. Улам эле жамгыр деп деле ырдап атасыз, сагыныч деп деле ырдап атасыз. Баракелде. Анан Кайырбек, жанакы суроону дагы бир жолу кайталап өтпөлү, тиле көрүүчүлөргө WhatsApp номерге. Дүйнө жүзүндөгү эң кары хирург Кыргызстанда Гиннес рекордуна кирген хирург ким? Дал ушул суроого биринчилерден болуп жооп берген биздин теле көрүүчүбүз ошол фитобочка сертификатынын ээси болот. Биз болсо маегибизди уланталы. Келиңиз анда мындай муңдуу эмес теле көрүүчүлөрүбүз ойгонгусу келип атат. Шаңдуураак бир чыгарма жан дүйнөңүздү башка жака буралычы. Бирок мен деле жан дүйнөмө ушундай ырлар жагат эмнеге. Демек, мага деле табыла элек экен десе. Байкабай аткансың го. Ушул жерден кат жазсам, болор болуп калды я. Шаңдуу дегенде эле мага Бекбарбиев агабыздын Бүгүн майрам, бүгүн той деген чыгармасы келет да. Тойлойлучу керек. Ошондо Бек агабыздын ырларынан түрмөк кылып аткарабызбы же бир чыгармасын эле? Бир чыгармасын ошол Бүгүн майрам, бүгүн той деген чыгармасын аткарып берейин. Майрамдарга бая эмеспи деги эле. Турмуштун өз убагы, жыргалдын өл булагы. Бирок досум өмүр бою жаштык бизге токтоп турабы. Эй бали. Жаштык кимге жаштык күнгө ак бурадай дайрадай. Көп күлбөсөң көп өкүнсөң өтүп кетет байкалбай. Ай баракелде. Өтүп кетет байкалбай. Өтүп кетет байкалбай. Бүгүн майрам, бүгүн той, замандаштар бизде той. Көңүл ачкын көп ойлонбой, күлгүн жаштык ордобой. Бүгүн майрам, бүгүн той, замандаштар бизде той. Көңүл ачкын көп ойлонбой, күлгүн жаштык ордобой. Ойносоң чеги менен, иштесең чеги менен. Бирок досум өмүр бою жаштык болбой сени менен. Мезгил өтөт, күндөр өтөт, боз жоргодой жорголой. Өмүр дансыз, көңүл жансыз, күлкү болбой, ыр болбой. Күлкү болбой, ыр болбой. Күлкү болбой, ыр болбой. Бүгүн майрам, бүгүн той, замандаштар бизде той. Көңүл ачкын көп ойлонбой, күлгүн жаштык ордобой. Бүгүн майрам, бүгүн той, замандаштар бизде той. Көңүл ачкын көп ойлонбой, күлгүн жаштык ордобой.
Чоң рахмат. Аттиң, музыкалык сабатым жок. Кушка окшоп уча турган канатым жок. Алтын айымды көрүп алып мен дагы аябай чертип. Ырдагың келип кетти. Бирөөнү маңдайыма отургузуп алып. Андай байкалбай атабы маңдайыңда отурган. Үйрөтүүчүсү мененби? Устаты, ошол эле учурда устаты, ошол эле учурда. Тамаша. Буюрса кыялдарга жете эле деген жакшы үмүттөрүбүз бар. Эми албетте жараткандын буйругу менен бардыгы. Жакшы ойлорубуз орундалсын дейли. Анан ушул устат шакирт деп калдык. Биз жогоруда тамаша чыңга салып анан ушул гитара үйрөнүүдө сизден сабак алгандар барбы бүгүнкү күндө? Жок. Жашмын деп койбойсузбу? Үйрөтсөңүз болот эле деп соцсет тармактардан сизге кайрылгандар болсо керек. Бар, бирок мен өзүм да баягы профессионалдуу өзүм гитарада үйрөнгөн эмесмин. Өзүм деле ушул байкемден үйрөнгөм да. Анан мен жаштарга же менден үйрөнөйүн дегендерге мен ишин жакшы билген адистерге эле сразу кайрылганы жакшы го дейм да. Менден мындай аябай деле жакшы мугалим чыга бербейт. Чымчыкты сойсо да касапчы сойсун. Ооба. Жогоруда жамгыр аталышындагы ырыңыз өзүнүн чындап эле көптөгөн көрөрмандарын тапты. Бүгүнкү күндө бардыгы эле жазгы жамгыр деп эле ырдап калышты. Анан кийин ушуга отурлай бир конкурс өткөрбөйсүзбү негизиненчи? Ойлор барбы мындай? Анткени абдан көп. Мен деле ырдайм негизинен. Сиздин көрөрмандарыңызга конкурс өткөрбөйсүңбү дегендер аябай көп чындыгында. Конкурс эмес эле мага ырдап жөнөткөндөр аябай көп да. Инстаграм баракчама жөнөтүп, отмечать этип эметкендер көп. Анан эгер ушуну конкурс уюштурсам, менин оюмча конкурсанттар деле көбүрөөк болот болуш керек деп ойлойм. Анан ой болгон мурун. Анан азырынча ишке ашыра элекмин. Балким буюрса. Сизде таанылткандагы дал ушул жамгыр аталышындагы негизинен. Ооба. Анан укпасак болбойт го, Мен жазгы жамгыр аталышындагы ырды азыр Алтын эжекебиз келтире ырдайт да. Жүрөктүн кылдарын терилгенде, Дүрүлүтө алыстан калың булут сагынып да үстүнө карайт бизди кыйналып кулсалыктан ооругансып шатырап төгөт жамгыр булуккансып нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктүм ыкшып туруп анан кое берет ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчөндө көкүрөктү жеңилдете ыйлап алчы жамгыр кайрадан үмүт берип адамдарга күчтүүрөөк бутту шилтеп жаңы кадамдарга кайрадан көрөлүчү күндүн нурун коштошуп бир жумага балким айга нөшөрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келет жүрөктүм ыкшып туруп анан кое берет ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төкчөндө көкүрөктү жеңилдете ыйлап алчы жамгыр ыйлап алчы жамгыр жүрөккө сактабачы кайгы төк жамгыр көкүрөктү жеңилдете ыйлап алчы жамгыр ыйлап алчы
ыйлап алчы жамгыр. Ыйлап алчы. Деги эле жамгырга жакынсызбы өзүңүз? Жагабы же кандайдыр бир деңгээлде кичине ичиркенип турасызбы? Эми албетте аябайда көп жамгыр болгондо жакпайт. Адамдарга негизи эле аябай күн ысып кетсе да жакпайт. Албетте эми бирок жамгырда ошондой жолго чыгып, дворник, машина иштеп, ошондой жол жүргөн аябай жагат. Ошол учур аябай жагат. Ошол учурдан рахат аласыз. Ооба. Машинанын ичинде алыскы сапарда андай учурларга көп эле туш болуп жүрөбүз, бирок жамгыр астында калып көрдүңүзбү беле? Аябай шөлбүрөп суу болуп турат. Ошону балким ошонун таасиринен ырдап калдыбы деп. Жок, ошол жамгыр клипте эле ошондой атайын жасалма суу менен ошондой суу болду болуш керек. Рахмат. Негизи калтырды. Гүлайым, эми биз көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте биздин WhatsApp номерлерибизге келген куттуктоо ээлерин дагы жаңыртып өтпөсөк болбойт. Бүгүн дал ушул күнү жарык дүйнөгө келген туулган күн ээлерин ЛТР мамлекеттик телеканалы тарабынан атынан жаңыртып өтөлү, куттуктайлы. Анда эмесе биздин WhatsApp номерлерге келген куттуктоолорду окуйлу четинен. Мен баштайынбы? Кыздыңдыкчасы дейт. Эркектин жолулу анда. Мен баштайын анда. Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун тургуну Ажикенов Калысты бүгүнкү өздүк майрамы менен куттуктайбыз деп жалпы группалаштары билдирген экен. Калыс мырза, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кийинки биздин номерибизге келген куттуктоону жаңыртып өтсөк, Ысык Көл областына караштуу Каракол шаарынын тургуну Каракол шаарындагы Дружба орто мектебинин чет тили мугалими балдарымдын мээримдүү энеси өмүрлүк жубайым Кубатбек кыз Айгеримди бүгүнкү кирип келген туулган күнү менен куттуктайм. Мугалим бул билимден торт окуган, мугалим бул бийик баардык чокудан, мугалим академик акындарды чыгарган, керек болсо жазуучу да мугалимден окуган деген. Дагы да талыкпастан билим берүү тармагында алгылыктуу ийгиликтерди жарата бер. 27 жаш кут болсун, узак өмүр сүрүп, чын ден соолукта болуп, ар ишиңде ийгиликтер коштосун деп, дагы бир ирет Кубатбек кызы Айгеримди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап бизге коттук узаткан өмүрлүк жолдошуңуз Рустамдын атынан келген экен. Дагы бир ирет Айгеримди туулган күнү менен ЛТР мамлекеттик телеканалы тарабынан куттуктайлы, өмүрүңүз узун болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун. Мындан ары дагы кимде ким жакындарын куттуктагысы келсе, биздин WhatsApp номерлерибизге куттуктоолорду узатып турсаңыздар болот. WhatsApp номерлерди да бир жаңыртып өтсөк. 0508 85 28 58 же болбосо Instagram баракчасында ЛТР Бишкек ошол аккаунтка кирсеңиз, ошол жака куттуктоолорду калтырып өтсөңүз болот. Анан кийин жогоруда сертификат деп калбадыкпы, кесиптеш, ошону дагы айта кетели. Азыр кичине сыр болуп турсун, сыр болуп сактап туралы. Жок, анан жообун эмес, сурооосун бир сыйра кайталап коелу. Сурооосун кайталайбы. Дагы да болсо туура жооптор келе берсин. Кыргызстандагы алгачкы маяка эң кары хирург Гиннес рекордуна кирген бул ким? Ушул суроого туура жооп берген биздин көрөрманыбыз фитобочка сертификатынын ээси болмокчу. Эми Гүлайым, биздин телекөрүүчүлөрүбүздү көрүп жаткандар кимде ким бүгүн туулган күнү болсо, жалпыңыздарды өздүк майрамыңыздар менен куттуктайлы. Бизге куттук узаткан туулган күн ээлерин бир жагымдуу музыка менен куттуктайлы анда. Келиңиздер анда биз. Биз болсо сапарыбызды, маегибизди алдыны көздөй уланталы, катарыбызга дагы ошол чыгармачылыктын айдыңында жаңыдан кадам таштап сюрприз да коесуңбу? Өнөрүн эл алдына тартуулап келаткан мырза келип олтурат. Тааныштыралычы. Ооба, Камчыбек Садыров, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Каяктан кечиген? Негизи мурун ырчылардан көп эле укчумун ушундай ситуацияны, бирок мен өзүмдүн башыма келип жүргөн азыр жон теримden сезип отурам азыр. Эмне болду? Кечигип калдыңызбы? Мен эфирге так эле келгем, негизи баягы бир айтып коюш мүмкүн, эмне жүдөм иштепчи. Демек убагындан эрте эле келгем, негизи. Отуруп эфир башталганча бир кофе ичип турайын деп, апа-бак кийинип келгем, негизи. Кофени ичип отуруп төгүп алдым, ушундай телефонго алаксып кеттим, негизи. Ошондон айла жок. Башка машинада дагы кийим бар экен, кудай жалгап. Ошону кийип келип калдым. Барысынан кечирим сурайм. Силер келгичекти бул жакты ырдатып
Баягы жан дүйнөбүзгө жагымдуу чыгармалар менен дагы бөлүшүп, Билем эми кыргызда айтат эмеспи, баягы кар келсе ашка, жаш келсе ишке деп, анын сыярында эми чыгармачылык жактагы чөбөрчүлүгүнө бир аз убакыт берели эми. Кандай жаңылыктар болот? Жаңылыгыңыздан бир аз кеп салып, анан бир жагымдуу чыгарма аткарып берсеңиз. Жаңылыктар жана айта кетсем, буюрса жакында дагы бир жаңы чыгарма чыккан турат. Бүтүп калды десек болот. Обону Эрлан Андашев байкебизге таандык, сөзү Жылдызбек Турсунбаев, ал эми аранжировкасын жазган Ильяз Абдыразаков байкебизге таандык. Буюрса эми бир жуманын ичинде чыгып калат, Кудайым буюрса. Жакшы. Азыркы учурда дагы ушул Алтынай эжекебиз менен чогуу биргеликте иштешип жүрөсүздөр. Продюсериңиздер бир. Канат Кадыржан продюсер борборунда чогуу эмгектенебиз. Эл шаркак болуп, бир атан балдарыбыз. Келиңиз эми бир жагымдуу чыгарма аткарып бериңизчи, кайсын аткарайын деп турасыз? Ошол эң кофени төгүп алгандан кийин 2 чыгарма аткартырбасак болбойт беле? Биздин убактыбыз жетсе, албетте. Аябай негизи ушундай ситуация болуп толкундонуп турам негизи. Айланайын деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы болот. Акапелла. Сиз болсо балким көңүлүмдө сүйүү болдуң ай жүрөгүмдө. Мени сендей ардактаган ким бар дейсиң ай бул өмүрдө. Асмандагы айдай жандың сен жашоомду саймаладың. Мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын. Асмандагы айдай жандың сен жашоомду саймаладың. Мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын. Сага мен да болдум кумар, жүрөгүмө тактың тумар. Сенин сүйүүң жалыңдаган мага тирек болуп турар. Асмандагы айдай жандың сен жашоомду саймаладың. Мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын. Мени сүйгөн жүрөгүңдүн кагышынан айланайын. Айланайын деп отуруп. Айланайын, Айланайын, кечикмечи деп. Эмне эле айлана бересиң деп. Тош сөз айтат. Тегеренейин деп койсоң болобу эле. Бурда биз бала кезде Айганыштын үйүн айланып жүрүп чоңойдук элек. Бул жактан биздин мырзабыз бирөөнүн жүрөгүн айланып жүрөт. Негизи ошол Канат Кадыржан байкебиздин продюсерлик борборуна кантип келип калдыңыз? Баягы жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп калат негизи эле. Анан чыгармачылыкка негизи эле кантип аралашып калдыңыз? Чыгармачылыкка кимчи аралашкандын себеби бул менин ырдоо деген бул жан дүйнөм десем болот. Ичимде бир ырдоодон ырахат аласыз. Ырдоодон ырахат алам, эл алдына чыккандан ырахат алам негизи. Ичимде бир ушундай бир сезим. Уктасам да, жатсам да, бассам да бир жайга туруспай баягы ырдаа камчы сен чыгышың керек деп түртүп турат ичимде. Экинчи камчы десем болот. Ал эми Канат байке менен иштешип калган бул бияка да эфирге келип да бир маек курганды айтып бердим эле. Негизи бардык эфирлерге барсам эле ушинтип эле айтып берем негизи. Канат байке менен 2012-жылдары анда агент бар болчу. Агент бар болчу ал убакта дебейби? Мен жаш болчумун деп койсо. Биздин убакта да. Агент болчу, агенттен жазып ал убакта Нурлан Насип, ушу Данияр Эрматов байкелерибиз менен иштешип аткан учур болчу. Баягы продюсер деп иштеш керек, мен да жырдап чыгышым керек деп анан ошо Канат байкеге жазгам. Анда Канат байке баягы жооп берип 10 жылдан жооп берди. Убактым жок, баягы ырчыларым көп, убактым жок. Анан 2014-тө жаздым. Анда уже Одноклассник пайда болгон. Андан кийин 2019 жаздым, WhatsApp пайда болгон дейсиң. Одноклассник жаздым, анда да бир жооп берип баягы чын эле убактым таар деп анда дагы баягы неме болуп койду. Анан 2019 жаздым. TikToктон. Анда Instagram чыгып калган. 2019 Instagramдан жазып, мен да өзүм чет мамлекетте жүрүп калдым. Ошо 2019-2020 жылдары. Анан ошо баягы Instagramдан жазышып жүрдүк. Анан ошо бияка келсең
жолугалы, сүйлөшөлү деп калдым. Ошо 2020-жылдары келип, 1 жыл мурун бияка келип Канат байке менен жолугуп сүйлөшүп, баягы биздин менин койгон максаттарым Канат байкеге жагып, бүт немелерим баары жагып анан төпкөлүшүп, анан иштеш баштадык. Жаңы мына иштеп баштаганда карантин болуп калды. Карантинде да баягы мына мен ырчы болот экенмин деп сүйүнүп уже Канат байкеге сүйлөштүм деп жүргөндө карантин жаткызды. Карантинде араң жаттым десең. Ошондон карантин бүттү, андан кийин баягы чыгармачылыкка кириш баштадык. Канат байке экөөбүз ырлар жаздыра баштадык. Ийгиликтердин бири жетишкеним ошол аз убакыттын ичинде айылга өзүбүздүн айылга барып баталуу концерт койдук. Ошондой бир жөрөлгө койдук. Өзгө да буюрса кийинки келсек Алтын айда. Алтын айында биз дагы чоң үмүттө турабыз буюрса. Кудай буюрса. Ал эми алдыга койгон пландар буюрса ушул жылдын аягы баягы жеке концерт чоң Бишкек шаарына берели деген пландар бар буюрса. Пландарыңыз ишке ашсын анда. Чоң рахмат. Ооба, ошол концертке дагы жаңырларды дайындап жаткан экенсиз да анда. Буюрса ошонун үстүндө да иштеп жатабыз буюрса азыркы убакта. Азыр негизи ошо бүтөйүн деп калган ыр бир алдыда да планда баягы кичине баягы каркастары турат деп коеттум го. Ошондойлордон да бир 2-3 ыр бар буюрса. Алардын баарын буюрса жакын араларда эл алдына Айланайын деп баштап анан. Эң биринчи эрке кыздан баштаганбыз. Эрке кыздан. Эрке кыздан андан айланайын, анан жубайыма карай беремин, жакшы көрөмүн деген чыгармалар жараттык. Буюрса ошолордун арасынан баягы элге кичине сиңимдүүрөөк болгону бул айланайын десем болот. Рахмат, ийгилик каалайлы анда. Буюрса ошол планыңыз ишке ашканда биз дагы сиздин концертиңизде барып, кол чаап, коштоп бир дем күч берип турганга жарайбыз. Айланайын деп. Айланып турабыз. Кадырлуу биздин конокторубуз, убакыт деген чектелүү экен. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дал ушундай таң эрте бир жакшы жаңылыктарыңыздар менен, чыгармалар менен концерт берген табыз деп бир жакшы жаңылыктарыңыздар менен келип туруңуздар. Биз сиздерди кайрадан күтөбүз эфирден. Бар болуңуздар.